Келишим сандыгын көтөргөндөр жолго чыкканда Муса мындай дечү: Теңир, ордуңан тур. Сен ордуңан турганда сенин душмандарың чачырап кетсин. Сени жек көргөндөр сенин жүзүңдөн качсын. Келишим сандыгын көтөргөндөр токтогондо Муса мындай дечү: Теңир, миңдеген, түмөндөгөн Исраил уулдарына кайрылып кел. 11 бөлүм. Эл Теңирге наалый баштады. Теңир алардын наалыганын угуп каарданды. Теңирдин оту түшүп, станды четинен жок кыла баштады. Ошондо эл Мусаны жардамга чакырды. Муса Теңирге сыйынды. От өчтү. Ушул жерде аларга Теңирдин оту түшкөндүктөн ал жерди Табейра деп аташты. Алардын арасындагы бөтөн элдер тамакты эңсей башташты. Аларга кошулуп Исраил уулдары да отуруп алып, мындай деп ыйлай башташты: Бизди ким этке тойгузат? Мисирдеги бекер жеген балык, бадыраң, коон, пияз, көк пияз, сарымсак эсибизден кетпейт. Азыр болсо алыбыз кетип баратат. Маннадан башка жегенге эч нерсе жок. Маннанын сырткы көрүнүшү кориандр дарагынын уругуна, түсү жыпар жыттуу чайырдыкына окшош эле. Эл аны терип алып, жаргылчакка тартып, же сокуга жанчып, казанга салып токош жасачу. Анын даамы зайтун майы кошулган токоштун даамындай эле. Стан жайгашкан жерге түнкүсүн шүүдүрүм түшкөндө манна да түшчү. Муса ар бир үй бүлөнүн өз чатырынын алдында ыйлап отурганын укту. Ошондо Теңир катуу каарданды. Муса да буга кайгырды. Анан Муса Теңирге мындай деди: Эмне үчүн өз кулуңду кыйнап жатасың? Эмне үчүн мен сенин алдыңда ырайым таппадым? Эмне үчүн бүт элдин түйшүгүн мага жүктөп жатасың? Сен бул элдин ата бабаларына берем деп ант менен убада кылган жерге мени бала багуучу аял сыяктуу бул элди колуңа көтөрүп алып бар дегидей, бул элди курсагыма мен көтөрүп мен төрөдүм беле. Бул элдин баарына жеткидей этти кайдан табам? Анткени булар мага бизге эт бер деп ыйлап жатышат. Мен бүт элди жалгыз көтөрүп жүрө албайм. Бул мен үчүн оор. Мага ушундай кылганыңдан көрө мени өлтүрүп салганың артык. Эгер мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, азап тартпайын. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Мага Исраил аксакалдарынын ичинен 70 киши чогултуп кел. Алар сен билген уруу аксакалдары менен көзөмөлдөөчүлөрү болсун. Алар сени менен кошо жыйын чатырынын алдында турушсун. Ошондо мен келип сени менен сүйлөшөм. Элдин түйшүгүн сен жалгыз көтөрбөй, сени менен бирге алар да көтөрүш үчүн сенин үстүңдөгү рухтан алып аларга салам. Элге болсо мындайды: Эртеңки күнгө даярдангыла. Эртең эт жейсиңер. Анткени силер Теңирге бизди ким этке тойгузат? Бизге Мисирде жакшы болчу деп ыйлагансыңар. Эми Теңир силерге эт берет. Силер эми эт жейсиңер. Силер эми этти бир эле күн эмес, 2 күн эмес, 5 күн эмес, 10 күн эмес, 20 күн эмес, толук бир ай жейсиңер. Силердин араңарда турган Теңирди жек көрүп, Мисирден эмнеге чыктык экен деп анын алдында ыйлаганыңар үчүн этти кекирдеңерден чыккыча, көңүлүңөр калгыча жейсиңер. Ошондо Муса мындай деди: Бул элдин саны 600 000, алардын арасында мен да бармын. Сен болсо мен буларга эт берем, бир ай бою эт жешет дейсиң. Койлор менен өгүздөрдүн баарын сойсок да буларга жетмек беле? Деңиздеги балыктардын баарын кармап келсек да буларга жетмек беле? Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Теңирдин колу кыска эмес, менин сага айткан сөзүм аткарылабы жокпу? Азыр көрөсүң. Муса чыгып, Теңирдин сөзүн элге айтып берди. Анан эл аксакалдарынын ичинен 70 кишини чогултуп алып, жыйын чатырынын жанына койду. Ошондо Теңир булут ичинде келип, Муса менен сүйлөшүп, анын үстүндөгү рухтан алып, 70 аксакалга салды. Алардын үстүнө рух түшөр замат пайгамбарчылык кыла башташты. Анан кайра токтоп калышты. Элдат жана Мейдат деген 2 аксакал станда калып калышкан. Бирок аларга да рух түштү. Алар да станда пайгамбарчылык кылып жатышты. Ошондо бир улан чуркап келип Мусага: Элдат менен Мейдат станда пайгамбарчылык кылып жатышат деди. Мусанын тандалган кызматчыларынын бири Нундун уулу Жашия Мусага: Муса мырзам, аларды токтот деди. Бирок Муса ага мындай деди: Мен үчүн кызганып жатасыңбы? О Теңиримдин баардык эли пайгамбар болуп калса гана, Теңирим аларга өз рухун берсе гана,